Аравандын 23 жаштагы тургуну Орусияда киши колдуу болуп каза тапты. Казань шаарында Кыргыз Республикасынын 23 жаштагы жаранын белгисиз бирөөлөр өлтүрүп кетишти. Каза тапкан жаран Ош облусунун Араван районунун тургуну. Кылмышка шектүүлөрдүн бири кармалып, Орусиянын кылмыш жаза кодексинин негизинде кылмыш иши ачылды. Азыркы тапта териштирүү жүрүп жатканын 11 сентябрда Орусиядагы Кыргыз элчилиги тастыктады. Окуя тууралуу каза тапкан жарандын жакындарына кабар берилип, маркумду мекенине жөнөтүүгө даярдык иштери жүрүүдө. Каза тапкан жарандын аты жөнү айтылган жок. Булак Суперкежи. Ноокенде тургундарды тоноп жүргөн адам кармалды. Ноокен районунда жергиликтүү тургундарды тоноп жүргөн 39 жаштагы адам кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, Ноокен районунун Мас айылынын 1992 жылы туулган тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Ал ушул жылдын 4 сентябрында саат 6:45 чамасында жумушка бара жаткан учурда 35-40 жаштардагы бейтаныш киши себепсиз уруп, жерге жыгып колундагы 9000 рубль акчасын жана Huawei үлгүсүндөгү уюлдук телефонун тартып алып, окуя болгон жерден качып кеткенин билдирген. Анын кесепетинен СА 10 000 сомдук материалдык чыгымга учураган. Ошондой эле ушул жылдын 5 сентябрында саат 22:00 чамасында Ноокен районунун Мас айылынын 1981 жылы туулган тургуну КБ аял киши үйүнө ууру киргенин билдирген. Ал өзүнүн үйүндө жаткан учурда 35-40 жаштардагы белгисиз адам уктоочу бөлмөсүнө кирип, алгач чаштап, колундагы бычагы менен сол жак бөйрөгүнөн такап коркутуп, акча талап кылган. Кол салган адам анын Samsung үлгүсүндөгү 10 000 сомдук телефонун тартып алып, окуя болгон жерден качып кеткен. Бул факты боюнча топтолгон материалдар кылмыш каттоо китепчесине катталып, 6 сентябрь күнү кылмыш жаза кодексинин 167 беренесинин 4 бөлүмүнүн 1 пункту менен кылмыш иши козголгон. Аталган факты боюнча Ноокен райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын ыкчам өкүлдөрү иштеп, 6 сентябрда шектүү катары Мас айылынын 1978 жылы туулган тургуну АШ кармалды. Аны 8 сентябрда Ноокен районунун соту тарабынан 2 айга камакка алуу чечими чыгарылган. Учурда соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.